Кыргызстандын мектептери бүтүрүүчүлөрдү уясынан учуруп, бүгүн акыркы коңгуроонун үнү жаңырды. Алардын катарында номер 52 Кыргыз-Түрк достук атындагы мектепте акыркы коңгуроо салтанаты болуп өттү. Өзгөчө толкундануу сезимин жашырбаган бүтүрүүчүлөр билим уясы менен коштошууда. Билим алып, тарбия алып, досторубуз менен ойноп, ар кандай жагымдуу көзөмөлдөрдү өткөздүк. Быйыл ушул акыркы күнүбүз мына 25 май мектепти таштап кетип атканыбызга аябай толкунданып, бир чети сүйүнүп, бир чети кайгырып турабыз. Буйрушса алдыда дагы мектепти бүткөндөн соң өзүбүз каалаган, максат койгон жетишиктерге жетебиз деген чоң үмүтүбүз бар. Эми 11 жыл окугандан кийин башкача сезим болот экен, толкундануу, ыйлагың келет экен. Азыр ыйлабасак да кийин ыйласак керек. Азыркы күндөрдө эми эч кайтара албайбыз. Ушул күндөр менен жашаш керек. 11 класстарга калаганым бул ак жол, ийгилик окууларынан. Буга чейин болбогон толкундануулар болуп жатат. Чоң жашоого кадам аттоо деп көптөгөн келечектеги ойлорубузга, пландарыбызга биринчиден кадам таштап атабыз азыр. Бул окуучуларга ак жол каалайбыз. Жакында жабык республикалык тестилерин тапшырышты. Биз ишенип турабыз. Биздин окуучуларыбыз эң жогорку балга жетишет деп. Ак жол сага бүтүрүү үчүн. Ош шаарында быйылкы жылы 8513 бүтүрүүчү мектепти аяктоодо. Алардын 2000ден ашууну 11 классты бүтүрүп жатат. Бүтүрүүчүлөрдү алдыда мамлекеттик экзамендер күтүп турат. Ал эми Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов да салтанатка катышып, бүтүрүүчүлөрдү мектепти аяктап жатканы менен куттуктады. Бул күн ар бир мектеп бүтүрүүчүсүнүн жашоосундагы өзгөчө учур. Кечээ эле мектеп босоосун аттасаңар, убакыттын өтүшү менен эрезеге жетип, окуучулук күндөр менен кош айтышып жатасыңар. 11 жыл бою ийне менен кудук казгандай мектеп алган билимиңер, бул силердин келечегиңер. Мына бүгүн канат күйлөп ак мектептен билим уяңардан учуу алдында турасыңар. Максат кылган кесипке ээ болууга диргирленип жатасыңар. Ардактуу мугалимдер, агартууга салым кошкон асыл адамдар, өз өмүрүңүздөрдү билим берүүгө арнап, ар бир окуучунун келечек пайдубалын түптөдүңүздөр. Ал эми акыркы коңгуроо иш-чарасын өткөрүүдөгү коопсуздук чараларын камсыз кылуу жоопкерчилиги билим берүү уюмдарынын жетекчилерине жүктөлгөн. Министрдин буйругу менен акыркы коңгуроого арналган салтанат кечелерди кафе, ресторандарда жана башка эс алуучу жайларда майрамдоого тыюу салынган. Азыр шаардын 7 жагынан биз толук көзөмөлгө алып, ошол жерде график дежурство организовать эткенбиз. Бала деген бала экен, эми баарыбыз эле бала болгонбуз. Балдар эми бүткөндөн кийин четке чыккысы келет экен. Бирок эми ата-энелер менен биз толук түшүндүрүү иштерди жүргүздүк. Ата-энелер деле ошого ынанып, азыр эми биз бир эле бүгүн эле эмес, аттестатты бергенге чейин ушу балдардын коопсуздугун карайбыз. Аны менен катар Ош облусундагы мектептерде акыркы коңгуроо салтанатында окуучулардын коопсуздугун 1000ден ашык кызматкер камсыздайт. Мындай иш-чаралар 20-июнга чейин уланат. Быйыл 9-11 класстарды Кыргызстан боюнча 180 миңден ашуун улан кыз аяктайт. Алардын 70 миңге жакыны 11 классты бүтүрүп жатат. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.